Бишкекте 56 чет элдик жаранга 100 000 сомго жакын айып салынды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы УКМКнын кызматкерлери менен биргеликте мыйзамсыз миграция багытында чет өлкөлүк жарандардын арасында профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшүүдө. Милициянын басма-сөз кызматы билдиргендей, мыйзамсыз иштеп жашап жүргөн жана Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдерин бузган Бангладештин 56 жараны Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 430-беренесине чет өлкөлүк жарандардын Кыргыз Республикасында белгиленген жүрүү тартибине же эмгек ишин жүзөгө ашыруу же транзиттик эрежелерин бузууга ылайык 18 административдик протоколдор түзүлүп, жалпысынан 99 000 сомго айып пул салынды. Маалымат булак Баракелде. Ошто Сулаймантоодо чыккан өрт өчүрүлдү. Кече 26 июнь күнү Кооператив көчөсүндө Сулаймантоонун аймагында куураган чөптөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Өрттү өчүрүүгө саат 16:47-де Ош шаардык номер 12 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм тартылган. Кошумча саат 17:20-да Ош шаардык номер 12 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, жалпы 2 бөлүм тартылып, өрт 17:54-тө толук өчүрүлгөн. Маалымат булак Сереп Медиа. Ош шаарындагы алтын кафеси толугу менен күйүп кетти. Кече 26 июнь күнү Ош шаарынын Курманжан Детка көчөсүндө жайгашкан алтын кафесинин өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Өрт өчүрүүгө саат 17:20-да Ош шаардык номер 13 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, бир автошаты саат 17:25-те номер 13 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан дагы бир бөлүм, ал эми саат 17:35-те Кара Суу райондук номер 102 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, саат 17:41-де Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын номер 85 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир бөлүм, саат 18:15-те Ош шаардык номер 12 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 2 бөлүм тартылган. Жалпы 7 бөлүм, бир автошаты. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 1100 чарчы метрди түзөт. Өрттүн кесепетинен жабыркагандар жок. Маалымат булак Сереп Медиа. Чолпон Ата шаарында майы унаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, түнкү саат 01:14 чамасында балыкчы Ананьява Каракол жолунун 77-чакырымынан тактап айткан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тактап айтканда, Чолпон Ата шаарынын ичинен Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу күн чыгыштан батышты карай бара жатып, Чолпон Ата шаарынын ичинде кызмат өтөп жүргөн кайгылуу кызматынын Renault Logan үлгүсүндөгү унаасы менен сүзүшкөн. Натыйжада Renault Logan үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жаткан айдоочу Нияз Эшенкулов жана кызматкер Бактияр Маразыков ар кандай жаракаттарды алып Ысык көл райондук ооруканасына жаткырылган. Укук коргоо органдарындагы булагыбыз жол тандабасынын ичинде Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкеринин бири болгонун билдирди. Бардык чогулткан материалдар тергөө кызматына өткөрүлүп, керектүү экспертизалар дайындалды. Маалымат булак, маалымат KG. Депутат Улуттук банктын башкаруу кеңешинин мүчөлөрү айына 1 миллион сомдон ашык алганын билдирди. Элдар Абакиров мындай маалымат шайлоочулардан келгенин, ал маалымат агенттигине жана башкы банктын өткөн жылга карата берген отчетундагы жазылганын айтты. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бул башкаруу кеңеш, правление Улуттук банктык боюнча. Бул отчетто да бар экен, 206 бетте. 23 жылы ошо 7 адамдын жалпы бонусу 84 миллион сомдон ашыптыр да. Мындай айтканда, адам башына ай сайын миллион сомдон ашык. Ушул жерде суроо жаралып атат. Эми албетте, мындай айтканда, жогорку кесиптеги профессионалдар жакшы айлык алыш керек. Бирок миллион сом айына бул жөнөкөй мугалимдин айлыгынан 40 эсе чоң болуп атат да. Азыр орточо мугалимдин айлыгы Кыргызстан боюнча 25 000 сом. Билим берүү министрлиги берген. Эми бир 5-10 эсе болсо да макул. Бирок 40 эсе бир ашыкча дейм. Анткени мурунку жылдар андай болбоптур. Бул болгону 23-жылы эле болуптур. Мурунку жылдары мындан 3 эсе, 4 эсе азыраак болуптур да.
Ысык көлдөгү коттедждердин баасы Дубайдагыдай, бирок тейлөө ошого жарашабы? Бүгүн парламентте Нуржигит Кадырбеков ушундай суроо салды. Депутат Кыргызстанда туристтерге туура мамиле жасалбай жаткандыгын айтып кейди. Кадырбеков туризм департаменти ишке жетишпей жатканын белгилеп, туризм фондун анын карамагына киргизүүнү сунуштады. Маалымат Булак, Спутник Кыргызстан. Кыргызстандагы туризмде эки чоң проблема: бири маркетинг, бири инфраструктура. Мына Кыргыз ата Өзбекстандан миллиондогон туристтер келип атат, бирок жолун карап койбойсуңарбы? Карашоронун жолун карап койгула, Арсланбаптын жолун карап койгула. Ал жака барып келгичекти кайра эс алганың чыгып кетет. Өпкөңдөн бери титирип отуруп. Эми бул чоң маселелер, барабар чечиле турган маселелер. Мен ойлондурган такыр башка. Биз туристтерге мамиле кылганда да билбей атпайбызбы? Өзбектерде мехмон деп аябай жакшы мамиле кылышат экен. Тажикстанда президенттин указы чыккан. Эгерде туристке жаман мамиле кылсаң, өзүңдөн көр деп. Ошон үчүн ал жакта жаман мамиле кылбайт. Анткени бул акча алып келет, өлкөнүн аброю, имидж алып келет дегенде бир сөз. Бизде жок дегенде жылмайганды билбейбиз. Мына караңыздар, азыр коттедждерге барсаңыздар, Ысык көлдө Дубай менен Анталиянын баасын коп койду, бирок сервис ошондойбу, көрсөткөн кызмат ошондойбу? Тигил жака барсаңыздар, күн сайын шейшепти алмаштырат, сүлгүн алмаштырат, Европадабы, чыгыштабы, батыштабы, Америкадабы. Кой, кирбе деп жазып кетмесең эшигиңе, кирип тазалап турат. Тиш жууган щоттоңдон бери алмаштырып коет. Бул жакта олчойгон акчаны алганда бир келет, анан кийин кайра кетип атканыңда бир келет, чачылганы чачылган, ачылганы ачылган. Ушундай да кызмат көрсөтчү беле. Анан оройлугубуз бар экен. Таиландка барып келдим, Таиландты жылмай калгандардын өлкөсү деп коет экен. Жок дегенде адамга жылмай бул, жылмай садага деп коет го. Туристтерге 5 жылдыз отелден мурда дагы жакшы мамиле керек. Адамдын жүрөгүн алсаң, анан ал келе берет. Көңүлүн алсаң, ал келе берет. Ушул маселени айткым келди. Жакында эле өзбекстандык бир тиктокерби, блогерби өзүнүн видеосун жарыялады Кыргызстан жөнүндө. Тонировка деп коет, күңүрттөлгөн машина. Ошону мен өтүп келген экен. Биздин гайлер кармап алып туруп 20 000 сом штраф салыптыр. Биз ага уруксат бергенбиз. Анда келген туристтерге карата бир саясат болсун. Кыргызстанда уруксат бар деп келген. Эмне Кыргызстандан алган эмес алар уруксатты, Өзбекстандан алган. Аны бизгилер тааныбайт экен. Ошон үчүн бир эреже киргизбейсиңер. Чегарадан өтүп баратканда бир төлөмдү төлөсүн. Болбосо биз дагы тааныйлы алардын уруксатын. Ошентип байкуш балдар Кыргызстан жөнүндө ушундай бир өкүнүү менен өздөрүнүн видео материал даярдаптыр да. Өзбекстанда бир да гай токтотпойт. Чегарадан чыгып келаткан мезгилде гана видеого түшүп калыпсыз, эми бул биздин колдон келбейт, видеодо бар нерсе экен деп туруп штрафын төлөтүп алат. Башка кандай бир мамиле болбойт. Ушуга да үйрөнсөк жакшы болот эле. Экинчиден, кымбат туристтер бар, арзан туристтер бар. Негизинен биздики арзан туристтер болуп атат. Азыр кошто өлкөдөн миллиондогон адамдар келип атат деп атабыз. Алар өзүнүн өлкөсүнөн бензинди куят, өзүнүн өлкөсүнөн тамак ашты алат, самсасына чейин даярдайт дагы. Жөн гана Кыргыздын бир тоосуна барып, ашып барса бир 200 сомдук кымыз алышы мүмкүн, анан кайра кетип атат. Келип атат, жаратылышта эс алып атат, бирок алардын акча калбай атат. Биз башынан кедей туристтерди чакыра турган өлкө болдук. Швейцарияга байлар болот, Турцияга байлар барат. Өзбекстан керек болсо Magic City'ни уюштуруп койду, ал жакка орто класс барып атат. 500 000 кыргызстандык барып акчасын таштап келип атат. Бизде эртең менен чегарасынан чыгат, тоого кирип кетти, кечинде тоодон чыгып кетти, тамак ашы өзүндө, акчасы өзүндө, кайра кетип калып атат. Ошон үчүн мен айтат элем, бир байыраак туристтерди кантип тартабыз? Чет өлкөдөн келгендерди эле карагыла, бир чатырды алат, ашып барса бир гриль алат Кыргызстандан, өзүнүн сухой паёгу менен тоонун арасында барып чатырдарда жашап туруп 3 күндөн кайра кетип калып атат, бир тыйын калтырбай кетип атат. Билбейм, мен жаратылышка бир экологиялык алым дегенди уюштурсакпы, келгендер акчасын таштап кетсин да. Болбосо, карагыла туристтердин саны өсүп атат, бирок ВВП дагы ордуча койгон жок, ошол эле бойдон. Бирок мына альпинизм аябай кымбат экен, жакында Илим деген биздин блогер досубуз Эверестке чыкканда улам көрсөтүп атты, 65 000 100 000 доллар кетет экен. Ошол черкүт өлкөдөн келген, мына Ленин пигине чыгам, Победа пигине чыгам, Хан Тенгерге чыгам деп келгендер атайын уруксат алыш керек экен. Анткени бул чегара аймагында жайгашкан экен. ГРЭСтен уруксат алат экен, ГКМБдан уруксат алат экен. Өзү регламент боюнча 3 күндө бериш керек экен. Биздики 10 күнгөчө созулуп кетет экен. Булар макул болбой атат, бул жак текшерилип атат деп. Ошол жерде күтүп отуруп, кайра кетип, өздөрүнүн буйрутмасын, тапшырыгын жокко чыгарып кетип атыптыр. Биз клиенттер жоготуп атпайбызбы? Баягында жаратылышка кирип кетип, чатырда жашап кеткен 100 туристке караганда ошондой бир альпинисттин кирешеси жакшыраак. Ушул жагында бир ойлонбойлубу? Ошон үчүн мен суранат элем. Анан дагы бир нерсе, экиштен бир айта кетейин. Туризм саясаты мен ойлодум эле мурда, туризм департаменти кылат деп. Мен өзүм министр болгондон кийин түшүндүм. 11 адам кагаз менен отурат, алар туризм менен алек боло албайт. Кагазга ушундай көмүлгөн, кат жазышып, корреспонденция менен отурат. Жер-жерине барып туристтердин маселесин чечкенге алардын убакыты да жетпейт, алардын ресурсу да жетпейт. Айлыгы аз болгон 11 адам. Азыр Кыргызстанда туризм саясатын туризм департаменти кылган жок. Айыл өкмөттөр кылып атат. Бирөө жарым барса айыл өкмөттөн жер сурайт, ошол жерге тапчанын коет, ошол жерге чатырын тигет, ошол жерге боз үйүн тигет, ошолор чечип атат. Туризм департаменти жөлүп отурат. Кошумча дагы
туризмди өнүктүрүү фондун кылып койдук, алар респоинттерди куруп атат, бирок экөө абысым болуп калды. Бири менен бири атаандашып, бири жактырбай, ошон үчүн бир эле башчыдан сурабайлыбы? Балким туризм боюнча өнүктүрүү фондду туризм департаментине баш ийдирип берели. А департамент бизде мындай болгон менен чет өлкөдө бир бөлүм деген эле сөз. Ошон үчүн статусун көтөрүп бир мамлекеттик агенттик кылсак жакшы болот беле. Анткени булар да сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө мамлекеттик агенттиктин төрагасы келиптир деп чет өлкөлүк партнерлор жакшыраак мамиле кылат эле.